Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге западный тарапта жайғашқан, барыңыздар әлі білген Ишкавандан сатыла тұрған үй жөнінде информация бермекшімін. Басыдағы жақшы баға қойылып атат. Жері 4 соток, қызыл китептүү. Эми келүү жолун жакшылап түшүндүрөйүн, угуп туруңуздар. Западный тараптагы Ишкаван айылына киресиздер, түз жүрүп келесиздер. Ишкавандын бул жери, Ишкавандын центри болуп калат бул жерчи, билишимче. Ушул 3 көчөдөн эле сол жакта карасаңыздар чоң магазин бар экен. Ушул жерден эле солго буруласыздар дагы, ичкериге дагы 300-400 метр жүрүп барыңыздар. Ошол жактан дагы кеңири информацияны берем сиздерге. Тугандар, асфальт жол менен эле бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Оңой эле. Асфальт көчө мына көрүп атасыздар. Аринчерде сиздер оң жактагы мына тал калсаңыздар болот. Талдын жанындагы көчөдө ушул үй сатка чыгып атат. Жол жактан эсептегенде 3-үчү үй. Жери 4 соток. Коммуникация боюнча айта турган болсок, суу, свет, бүт бардыгы бар. Ишкаван деп коет бул жерде. Прожекторлор дагы коюлган. Кечиндеси жанып сонун болуп калат. Үйлөр толтура, пустой участок деле көрүнбөйт бул жакта. Кийин келип аралап, таанышып кетсеңиздер деле болот. Жүрүңүздөр, бисмилла деп кирейли. Жери 4 соток, кызыл китеп бар. Таза 4 соток жагат да. Азыр бир аз тыйын керек болуп сатуудам деп эси мага маалымат берди. Закон түрүндө госрегистрден өткөрүп берет тугандар. Ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Эми мына бурчтан туруп үйдү тааныштырайын. Ушул жерден жаш чыгат. Вратадан киргенде үйдүн алды стяжка. 3 машина, 4 машина батат. Мына жагында болсо ошо 3 бөлмөлүү времянкасы. Мына жагы болсо кошумча курулуш. Мисалы бул жак ажаткана, нар жак навес, очок, тандыр, бүт баарын ошол жака кылып аласыздар. Мына жак үйү. Мына жактан кирсе болот экен үйгө, и бул жактан кирсе болот экен. Мына мен турган жер бул жашыл зона болуп эсептелинет. Огород, бак, ушундай бир жашыл зона катары иштетсеңиздер жакшы болот да эми. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Үй 3 бөлмө, кааласаңыздар сиздер бузуп туруп, зыңкыйтып, кокойтуп, сонун үй салып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар убактылуу ремонт кылып жашап турсаңыздар деле болот. Эми ал жагы өзүңүздөрдөн. Сиздер лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Ушул жерден кирелеми, бисмилланы айтып туруп, мындай алып туруп, эшикти темирин коюп тур өзү дагы. Мощный эшиккен. Киргенде коридор, узбекский вариант. Мына жакта катар-катар 3 комната жайгашкан. Жүрүңүздөр киреличи. Бул биринчи комната болуп атат, Так. Тура эле айтыпмын 3 комната деп. Так, бул жак экинчи комната. Тугандар. Лампочкасы жок экен да. Кыскасы печкалары, духовкалары бардыгы бар. Тамак кылып, от жагып, кадимкидей эле жашоо боло берет. Кудай буюрса. Бул жак сөрүсү деп коет, Мына жактан деле ошо кошумча эшик бар. Бул жактан деле кирип чыгып турсаңыздар болот. Бул жак мен жана көргөзгөн навеси. Кыскасы бардыгы жакшы да, мындай айткандачы. Тугандар, мына колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр. Ушул жерден жакшы көрүнөт экен, Бул жак кошуна менен ограждение болгон. Ала турган болсоңуздар, архитекторду чакырып, казыктарын кактырып, бир сыра жакшылап өткөрүп деле берет эси. 4 соток жакшы, нормально. Тем более бул жерде суу, свет кеңири, газ деле келип калат. Барып центральный канализация деле келип калат. Өнүгүп атпайбы? Барып ушундай 4 соток жерди да таппай калабыз. Анықтан аракет кылып алып койсоңуздар жакшы болот, кудай буюрса. Баасы $58,000 бааланды. И бул айтылыш баасы түшүрүп берет да. Эсин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Барыңыздарга ийгилик. Бул жак ошо жана кошумча эшиги. Бул жак навес, бул жак ажаткана. Бул жак дагы бир бош орундук.